Кесир. Автор Тазагүл Сагынбаева. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Заңгыраган эки кабат хан сарай. Сыртынан куш учуп кире албачудай көрүнөт. Ушул керемет сезилген үйдө болуп турган окуяларга көп адам ишене бербесе керек. Бирөөлөр үчүн кол жеткис сезилген бул үй Айсал үчүн тозоктун өзү. Келин болуп келгени кулагы кубанып жакшы сөз укпады. Талгат үчүн гана баарына чыдап келе жатат. Уулу мырза төрөлгөндө баары өзгөрүлөт деп күткөн. Жок, каардуу кайненени небери да жумшарта албады. Айсал айылдын кызы. Атасы мектепте мугалим, апасы үй кожойкеси. Айсалдарды эч нерседен кем кылбай чоңойтушту. 3 кыз төрөгөндөн кийин апасы катуу ооруп төрөбөй калды. Үчөөңдүн бириң уул болуп калганыңды эмне деп апасы байкуш кээде үшкүрүп калат. Бирок ушул кезге дейре атасы кабагым кашым дегенин көрбөдү. 3 кызын төбөсүнө көтөрүп алчудай жакшы көрөт. Айсал үйдүн ортончу кызы. Улуу эжеси өздөрүнүн айылына турмушка чыгып, 3 уулдуу болуп калды. Неберелери төрөлгөндөгү атасынын кубанганы ушул күнгө чейин Айсалдын эсинде. Сейит аба, ассаламу алейкум. Таң эрте атчан өспүрүм дарбазанын сыртынан кыйкырды. Валейкум ассалам, кел баатыр, аттан түш. Сүйүнчү, Асель жеңем түндө уул төрөдү, атам сиздерге кабар бер деп жөнөттү. Оозуңа май айланайын, кетпей тур, сүйүнчүңө бирдеме берейин. Байбиче, чык бери, уул неберелүү болдук. Аселдин кайниси келиптир. Ошондогу атасы менен апасынын карбаластап кубанганын көргөн Айсал баардык эле ата эне неберелүү болгондо ушинтип кубанат деп ойлоп жүргөн. Бирок андай эмес экен. Айсал менен Талгаттын кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөнүн уккан күндөн Астра так секирип каршы чыккан. Эмне деп жатасың? Тапканың айылдык кембагал мугалимдин кызы болдубу? Токтот, ушунчасында эсиңди жый. Өлсөм да сага ал кызды алып бербейм. Апа, мага башканын кереги жок. Үйлөнсөм Айсалга гана үйлөнөм. Башка кыз таап убара болбоңуз. Сен бала мага каяша сүйлөп сөзүмдү эки кулап турган болуп калдыңбы? Мен сени эмнеге Англияда окуттум? Адам болсун дедим. Ошончо жыл чет өлкөдө жүрүп келип, тоң койгон тоонун кызын сүйдүңбү? Ал дагы көздөрүң каякты карайт я. Канчалаган чоңдордун кызын көрсөттүм. Танда ошолордун бирин. Мен дагы өзүмдүн деңгээлимдеги адамдардан куда күтүшүм керек. Эртең кудаларың ким дешсе, айылдык мугалим менен үй кожойкеси деп айтамбы? Мен тирүү турганда ал кыз бул үйдүн босогосун аттабайт. Астра калчылдап сөөмөйүн кезеди. Андай болсо мен кайра Англияга кетем. Чоңдоруңуздун кызын келин кылып алып келип алыңыз да өзүңүз жашай бериңиз. Бирок менин тагдырым менен ойнобоңуз. Бул үйдөгүлөрдүн баары сиздин буйругуңузга кыңк этпей баш ийиши керек. Сиз ошого үйрөнгөнсүз. Мен андай кыла албайм. 26 чыкканымча мени да каалагандай калчадыңыз. Эми өз турмушумдун тизгинин өз колума бериңиз. Талгат өз бөлмөсүнө кирип кийимдерин чогулта баштады. Эч жака кетпейсиң, атаң келсе сүйлөшөбүз. Апа, качан ушул үйдө атамдын сөзү сөз болду эле? Калп эле атамды бетиңизге кармабаңыз. Ал киши эч нерсени чечкен эмес, чече да албайт. Жап жаагыңды иттин баласы. Талгаттын жаагы ысый түштү. Кетмектен кет, эшик тиги тарапта. Экинчи кайтып келбе, мени апа деп айтпагын. Астра өзүнө ээ боло албай кыйкырып жатты. Короодогу чоң темир дарбаза тарс этип катуу жабылганда эсине келе түшүп сыртка жүгүрдү. Талгаттын машинасынын артын гана көрдү. Кетти. Сөз укпаган тентек десе, мен буларды кантип тарбиялап жатам? Адам болсун деген сайын артка кетенчиктешет. Келет бүгүн болбосо эртең, кайда бармак эле? Өзүн өзү жоошутуп сырттагы селкинчекке отурду. Бирок Талгат ал күнү да, кийинки күнү да келбеди. Телефону өчүрүлгөн. Кантсе да эн эмеспи? Астра 3 күн дегенде отура албай калды. Медер, уулуң менен сүйлөштүңбү? Чай ичип отуруп акырын күйөөсүнөн сурады. Кайрат бул жума үйгө келбейт экен. Сабагында даярданчу нерселерим бар деди. Медер түрк лицейде окуган экинчи уулу тууралуу айтты. Кайрат эмес, Талгат тууралуу сурап жатам.
Талгатты достору менен тоого эс алууга кетти. Ал жака байланыш тартпайт экен дебедиңби? Бир жолу чалсам телефон өчүрүлүү экен. Кайра чалбадым. Талгат эс алууга кеткен жок. Ал мага таарынып үйдөн чыгып кеткен. Англияга кетип калса эмне кылабыз? Астра коомайлана оозу бош сүйлөдү. Таарынып дейсиңби? Сага эмнеге таарынды? Мүмкүн мага таарынгандыр. Каап, бая күнү машинамды алмаштырайын, бир аз акча берсеңиз дегенинен жок деп койбодум беле. Уулуң мага таарынды, үйлөнөм дейт. Кудай жалгасын үйлөнсө. Келин жумшап колуңду узарт. Биз да элге окшоп бапырап, эл чакырып той берели. Кептин баары ошол үйлөнө турган кызда болуп жатат. Шаарда чоңоюп, чет өлкөдө окуп, иштеп келген уулуң айылдык кызга үйлөнөт имиш. Астра чай куюлган чыныны күйөөсүнүн астына катуу койду. Мени ошого макул болот деп турасыңбы? Өлсөм да макул эмесмин. Сенин акылың ордунда элеби? Качантан бери айылдык, шаардык деп бөлүп калгансың? Өзүңдү унутуп калдыңбы? Ата-энең айылдык колхозчунун уулуна бербейбиз деп чаңганда, мени ээрчип айылга качып барбадың беле? Ошондо апам сага кубанып ак жоолугун башына салган. Сени шаардын эч нерсе жасай албаган ак кол кызы деп чаңган эмес? Айылдын турмушуна көнбөй шаарга жашайм деп жалгыз уулун жетелеп баса бергениңде да кемпир чал ыйлап атасын берип кала берген. Мен ошондогу атама өмүр бою өкүнөм. Сени ээрчип, атам менен апамды таштап баса берген наадан уул болгонум үчүн өзүмдү өзүм эч качан кечирбейм. Мени ээрчип келип жаман болдуңбу? Ушул заңгыраган үй, астыңдагы кызматың баары менин атамдын арты менен болгонун унутпа. Астра күйөөсүнүн безине сайып сүйлөдү. Жетишет, 28 жылдан бери ушул сөздөн ууланып бүттүм. Деги бул үйдө тынч жашоо болобу? Талгат да бекер кеткен жок. Аны да ал дагы жыландыкындай соймоңдогон тилиң менен чактың да. Уулум келсе өзүм сүйлөшөм да каалаган кызына үйлөндүрөм. Мен ыраазы эмесмин, киргизбейм бул үйгө. Бул үйгө кирбейт. Айылдагы атам менен апамдын үйүнө алып барабыз. Жиндүү болуп калдыңбы? Менсиз эч нерсе жасабайсыңар. Астра ордунан туруп бараткан күйөөсүнүн жакасына асылды. Болду дедим. Ачууланган Медер дастаркондун четинде жаткан бычакты алып, күү менен уруп столго сайып таштады. Эсиңде болсун, кийинки жолу ушул бычак сенин кокоңо сайылат. Арадан бир ай өтүп Айсал ушул үйдүн босогосуна аттады. Ресторанга той да болбоду. Күйөөсү менен 3 баласы бир тарап болуп жатып, Астраны аргасыз көндүрүштү. Үлбүрөгөн жаш келинге жоолугун салып жатып жекире карады. Шашпа, кандай келсең ошондой кетесиң деди ичинен. Келин келгенден бери баары үйгө шашат. Медер да жумуштан чыгып эрте келет. Ар күнү жүгүнүп, ызаат көрсөтүп тосуп алып, ысык чайын берген келинине жетине албай кубанат. Кайрат да жума сайын келчү болду лицейден. Кийимдерин жууп, зымырата ütүктөп берген жеңесине рахматын айтып түгөтө албайт. Сабактан кайтканда үнөмдөгөн акчасына шоколад ала келет. Айсал уялып турса да алат кайнисинин белегин. Апасы менен келише албай өзүнчө батирге чыгып кеткен Баян Сулуу да агасы үйлөнгөндөн кийин кайра көчүп келген. Бул үйдө Айсалды бир гана Астра жактырбады. Кандай иш жасаса да кыйкым табат да жемелеп жатып калат. Айсал башынды ыйлап да жүрдү. Бара-бара кулагы көнүп, кайненеси эмне десе да үндөбөй турган адат тапты. Эмне мелтирейсиң, көк бет? Же ак же көк дебейсиңби? Астра бүгүн да жаалы чыгып албууттана баштады. Апа, дагы эмне болуп кетти? Ызы-чууну уккан Баян Сулуу экинчи кабаттан түшүп келди. Сен ары тур аралашпай. Өзүмдүн келинимди өзүм тарбиялайм. Эмнесин тарбиялайсыз? Эрте туруп үй жайдын баарын мизилдетсе, тамакты даамдуу кылып жасаса, жеңем кош бойлуу, эртеңки күнү дени сак бала төрөлсүн да. Акыл үйрөтпө мага, дарыгер болсоң өзүңө. Ушул келиндин айынан өз балдарым өзүмө душман болдуңар. Бул келин үйдө турганда менин уйкум тынч болбойт. Колундагы чыныны раковинага ыргытып жиберип, конок бөлмөгө кирип кетти. Жеңе, бир аз чыдаңыз. Апамдын мүнөзү бир аз катаал. Керек болсо өз кызым мен да чыдабай өзүмчө жашап жүрдүм. Мен эмнеге кайра келдим билесизби? Сизди апамдан коргош үчүн келдим.
Сиз күчтүү болуңуз. Бир баарыбыз сиз тараптабыз. Айсал ыйлап кайынсиңдисин кучактады. Рахмат баарыңарга. Мырзанын төрөлүшү да бул үйдөгү кайнене келиндин мамилесин өзгөртө албады. Келини төрөт үйүндө жатканда Астра бир да басып барбады. Чыгаар күнү да Айсал кайненесин күттү. Жолдошу Талгат өзү барып чыгарып келди. Апа, небереңиз келди. Сырттан уулун көтөрүп кирген Талгат апасын издеди. Эмне болуп кетти? Анчалык эмне кыйкырасың? Уул төрөгөн ааламда жалгыз сенин аялың бекен. Небересин карап да койбогон Астра экинчи кабатка чыгып кетти. Эртеси Талгат Айсалды айылга алып жөнөдү. Неберемдин кыркы чыкканча өзүм карап берейин деп кечээ кайненеси кайра телефон чалган. Машинага уулу менен аялын отургузган Талгат үйдөн апасы чыгаар бекен деп күттү. Бирок Астра чыккан жок. Короодон чыгып чоң көчөгө бурулган машинаны терезенин пардасынан шыкаалап карап турду. Бүгүн Талгат уулу менен Айсалды шаарга алып келүү үчүн айылга кайнатасыныкына жөнөдү. Арадан 1 айдан ашык убакыт өтсө да Астра бир да жолу келини менен небереси тууралуу ооз ачпай койду. Мырза тууралуу сөз кылышса укпаган адамдай отура берет. Же ордунан туруп басып кетет. Кана уулум, түшө кой, өз үйүңө келдиң. Мына, бул сулуу аял сенин чоң энең болот. Талгат уулун машинадан көтөрүп түшүп, селкинчекте отурган апасына ай буйга кетирбей кармата салды. Караңызчы, небереңиз чоң жигит болуп калыптыр. Астра колун тарта албай калды. Төрөлгөндөн бери небересин колуна ала элек болчу. Наристенин ууз жыты болпой бейкапар уктап жатканы жүрөгүн бир аз жибиткенсиди. Эңкейип жүзүнөн сүйдү. Маңдайында турган Айсалды кел деп да койбостон буйрура сүйлөдү. Ал баланы. Мырзанын кылыктары чыгып талпынып калды. Медер небереси дегенде жанын берет. Жумуштан келген соң колунан түшүрбөйт. Астра болсо дагы деле баягы ойдон. Айсалга өчөшүп небересине да жакшы мээрин бербейт. Ыйлап жатса да укпаган адамчасынан бөлмөсүнө кирип кетет. Айсал бул короодо күндүзү гана кенен басат. Анткени баары жумушта. Сааттын жебеси кечки 5ти көрсөткөндө буту бутуна тийбей калат. Уулунун ыйлаганы да кулагына угулбайт андайда. Кайненеси келишине баары өз ордунда болушу керек. Бүгүн Астра курбулары менен ресторанда отурду. Бир аз коньяк ичишкен соң баары дуулдап калышты. Ай Астра, айылдык келиниң уул төрөп берген тура. Эми кетирип да болупсуң. Тим эле зам министрдин кызын алып берем дечү элең уулуңа. Рюмкадагы коньяктан ууртаган Камила ыргыштап сүйлөдү. Асманда жүрчүсүң досум, эми ылдый түш. Бизге окшоп депутаттар, министрлер менен кудалашуу сага бул жолу буйруган жок. Баян сулууң менен кайратыңдан буйруп калаар. Ошону айтсаң, менин уулум үйлөнгөндө Астранын айтканы эсиңердеби? Ошондо да дал ушул ресторанда отурганбыз. Койчу, врачтын кызын алат бекен уулуң. Дурусураак жерден таппайт белеңер деген. Менин кудам заң караган менчик клиниканын жетекчиси. Айылдагы мугалимден өлсө өлүгөйдө эмеспи? Гүлжан ичинде сактап жүргөн бир кездеги ызасын чыгарып алды. Акчага көпкөн обу жок аялдар болсо Гүлжандын сөзүн кубаттап күлүп жатып калышты. Ызасы ичине толуп, мээси атылып кетчүдөй болгон Астра машинасын өлөр тирилерине карабай айдады. Короого атырылып кирген машинанын үнүн угуп Медер чуркап чыкты. Эмне сага жин тийдиби? Же массыңбы? Каш жолумдан. Күйөөсүн ыргыта түртүп үйгө кирди. Кудай урган, дагы эмнени баштаган турасың? Келининин бөлмөсүн көздөй бараткан аялынын жолун тосту. Саатты карачы, түнкү 10дон өттү. Айсал, чык бери. Астра ачуу чаңырды. Апасынын үнүн уккан Баян сулуу да окуп жаткан китебин таштап чуркап чыкты. Башында жоолугу жок Айсал коркконунан калчылдап калыптыр. Колунда мырза. Кет Айсал, азыр кетесиң. Сенин айыңдан эл арасында башымды көтөрүп баса албай калдым. Сөзгө сөлтүк, кепке кемтик кылдың мени. Мындан ары чыдай албайм. Кийимдериңди ал да жөнө. Баян, такси чакыр. Астранын көзүнөн заары төгүлүп турду. Ичиңе жин кирип кеттиби сенин? Азыраак ичпейт белең? Медер аялына кыйкырган болду. Келе баланы, өзүң кетесиң. Бала биздики. Мырзаны Айсалдын колунан жулуп алды.
Итти да кет десе кетет. Сен иттен да жамансың. Сенден бөлөк намыстуу бирөө болсо алда качан кетип калмак. Сен арсыз, колуңдан жетелеп чыгарып коймоюнча кетпейт окшойсуң. Ыйлап жаткан мырзаны күйөөсүнө карматкан Астра келининин бөлмөсүнө кирип, кийимдерин туш келди ыргыта баштады. Алып кет баарын. Апаң алып бергендин бирин да калтырба. Мен алып берген кымбат кийимдерге колуң тийбесин. Апа, антпеңиз суранам. Өмүр бою кулуңуз болоюн. Көзүнүн жашын көлдөткөн Айсал жерге чөгөлөдү. Апа дебе, мени апа дегенге татыктуу эмессиң. Сен биздин үй бүлөнүн статусун түшүрдүң. Али да кеч эмес, жогол көзүмдөн. Айсалды колунан жетелеп чыгып, тепкичтен ылдый түртүп жиберди. Арага түшкөн Медер менен Баян Сулуунун колунан эч нерсе келбеди. Ошончодон бүгүн Талгаттын кечиккенин карачы. Үйдө болсо бир айла кылып апасы менен аялынын ортосуна түшмөк. Байкуш жигит ары карап апасына катуу айта албай, бери карап күн сайын көз алдында бүрүшүп соолуган гүл сымал өңдөн азып бараткан аялын аяп акыркы күндөрү эзилип жүрөт. Баян Сулуу чуркап сыртка чыкты. Бир көргөнү жеңесинин ыйлап жерде чачылып жаткан кийимдерин чогултуп жатканы болду. Карап турганга жүрөгү чыдабады. Бөлмөсүнө кирип Талгаттын номерин терди. Бир чакыруу кеткенде артынан келген Астра колунан телефонду жулуп алды. Колуңду сындырайынбы? Мага ушундай күйүмдүү болбойсуңбу? Телефонду жерге катуу чапканда 3-4кө бөлүнүп быркырап жатып калды. Жеңем түн ичинде кайда барат, апа? Эртең деле кетирсең болот го. Эртең кеч болот, бүгүн кетет. Биротоло көзүмдөн караан өчсүн. Бирдемени эстей койгонсуп турган жеринен шарт бурулган Астра сыртка жөнөдү. Короодо эч ким жок эле. Кичине темир эшик гана кыңкайып жарым ачылган бойдон калыптыр. Мырза токтобой ыйлай берди. Айласы кеткен кыз сүт, суу да берди. Бирок апасын издеген наристе басылчуда эмес. Баланы көтөргөн Баян Сулуу апасы отурган конок бөлмөгө кирип барды. Астра коньяк ичип отурган экен. Апа, карма баланы. Өзүң алып калдыңбы? Эми өзүң карайсың. Ыйлап жаткан мырзаны карматты да өз бөлмөсүнө кирип ичинен илип алды. Инисинин ыйлаганына жүрөгү түтпөй кайра чыкты. Астра баланы диванга жаткырып коюп, нес болгон немедей тиктеп отуруптур. Талгат короого кирип келатып эле үйдө бир нерсе болгонун сезди. Апасынын кыйкырып жатканын алда кайдан угулду. Коридордо мырзаны көтөрүп турган карындашы Талгатты көрүп ыйлап жиберди. Дагы эмне болду, Баян? Жеңем кетти. Апам үйдөн кубалап салды. Кубалап салган эмнеси? Түн ичинде Айсал кайда кетти? Талгат дагы деле эч нерсе түшүнбөй турду. Келдиңби? Аялың кетти. Бул үйдө чыдап жашай албайт экен. Баланы да калтырып кетти. Астра көз көрүүнө калпайтып уулуна тик карады. Жаның чыккыр, эмне деп жалган сүйлөп турасың? Өз колуң менен жетелеп чыгарып салбадыңбы? Медер ачуусуна чыдабай колун көтөрүп барып араң карманды. Кубаладым. Алда качан ошентишим керек болчу. Өлсөм сөөгүм ыраазы эмес ал келинге. Баламды эмес, баарыңды менден жат кылды ал шүмшүк. Өлмүш болсо баарыңдын бооруң ооруйт кембагалга. Астра көзү чанагынан чыгып кетчүдөй болуп калчылдап турду. Арсыз аялсың, Астра. Жеткен өзүмчүл, куру намыс, зулумсуң. Обу жок курбуларыңдын ооз көптүргөн сөзүнө арданып, тынч үйгө бүлүк салдың. Сендей адамды эне деп айтуунун өзү күнөө. Ушуга чейин кылган кылыгыңа балдар үчүн чыдап келдим. Эми неберем үчүн кашык каным калганча сени менен күрөшөм. Кет үйдөн. Сенин карааныңды көргүм келбейт. Болбосо биз кетебиз. Медер өмүрүндө биринчи жолу эркектик намысы, абийири ойгонуп аялына каршы сүйлөп маңдайына келди. Көзүнөн заары чыгып, жаак эттери түйүлүп турган күйөөсүнүн түрүнөн сестене түштү. Бирок дагы деле жеңилгиси келбей турду. Үйдөн мен кетемби? Мени өз үйүмдөн кубалагыдай сен кимсиң? Менин артым менен ушунча нерсеге жетип отурганыңды эсиңден чыгарып баратасың, Келиниң окшоп сен да чортамандын баласы болчусуң. Мен адам кылдым сени, мен. Байкоосуздан жаагына тийген катуу соккудан Астра чалкасынан кетти. 30 жылга чукул бирге жашап, Медер бүгүн биринчи жолу аялына кол көтөрүш эле. Талгат, Баян,
Кийимиңерди жыйнагыла да мырзаны алып сыртка чыккыла. Мен силерди машинадан күтөм. Медер бөлмөсүнө кирип кийимдерин жыйнай баштады. Кетсең кет, баарын кеткиле. Жаман катын кетем деп коркутат. 3 бөлмөлүү кабат үйдө тыгылып канчага чыдаар экенсиңер. Астра дагы деле безеленип сүйлөп жатты. Босогого келип калган аялын жөөлөп өткөн Медер сыртка жөнөдү. Мырзанын ыйлаганы басылмак тургай күчөй берди. Баян сулуунун шаштысы кетти. Чачы да өрүмүнөн чыгып сапсайып жүрөт. Бир колуна баланы көтөрүп, бир колу менен кийимдерин чогултуп жатты. Баланы мага бер, сыртка көтөрүп турайын. Талгат уулун колуна алды да ылдыйкы кабатка түшүп кетти. Сыртта ары бери басып көңүлү чыдабай кайра кирип, Айсал экөөнүн бөлмөсүнө баш бакты. Баары чачылган. Шкафтагы кийимдер чубалып, жарымы жерде жатат. Жаздыктын четинде жаткан Айсалдын телефонун көргөндө Талгаттын жүрөгү атып кете жаздады. Үйдө калган тура, эми кантип кабарлашат? Бар үмүтү телефон болуп жатпады беле. Акырын колун алды. Экрандан бажырайып күлүп түшкөн уулу үчөөнүн сүрөтүн көргөндө тамагы буулуп, көзүнө жаш толо түштү. Шашылыш телефонду чөнтөгүнө салды да эшикке жөнөдү. Бир аздан соң 2 машина катар дүрүлдөп, от алды да чоң дарбазадан чыгып кетти.